Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 26 январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жапаров Мирзиёев менен Өзбекстандагы лыжа базасында чайлашты. Президент Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевке жолугуп, Өзбекстандагы Амирсой лыжа базасын көрдү. Аталган лыжа база Ташкенттин четинде жайгашкан. Жапаров ал жакты көрүп абдан суктанып, кесиптеши жоктон бар кылганын айтып, тейлөө сапаты Европадан кем калбай турганын белгиледи. Сөз жок, азамат, канчалаган кишилер жумуш менен камсыз болушкан, миллиондогон туристтер эс алып жүрүшөт деген Садыр Жапаров. Президент тоолуу Кыргызстандын 7 облусунда тең лыжа курорттору болушу керектигин белгилеген. Ошондой эле мурдагы бийликтин убагында экономика, туризм дегендерге көңүл бурулбай калганын айткан. Биздин мамлекетибиздин аянтын 94%-ын тоолор ээлейт. Негизинен алганда 7 дубаныбызда тең ушундай лыжа курорттор болушу керек эле. Бирок бизде жок койсо эмне үчүн дегенде көз карандысыздык алган күндөн баштап жөнөкөй калктан президенттерге чейин бир гана саясат менен шугулданып жүрө бергенбиз. Күндө митинг, күндө той болот эле бизде. Экономика, туризм дегендерге көңүл бурулбай калган деген өлкө башчы. Жапаров буга чейин Алтайдын Миң Жүрөк, Манжерок курортуна барып, лыжа базасынын курулушу менен таанышып келген. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Бишкекке Туркиядан газ менен жүрүүчү автобустар алып келинди. Бишкек шаарына Туркиядан Ис-Узу үлгүсүндөгү жүргүнчү ташуучу автобустардын 3-чү партиясы келди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 12 метрлик автобустар табигый газ менен жүрөт. 85 жүргүнчүгө ылайыкталган. Мекемеден билдиришкендей, декабрь айында 31 Исузу алып келинген. Бул жолу 12си келди. Калган 23-ü жакынкы күндөрү келери айтылды. Жалпысынан 68 автобус алып келүү боюнча келишим түзүлгөн. Жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугуна жооп берген жабдыктар, камера, аба муздаткыч, телефондорду кубаттоочу жай менен жабдылган деп белгилеген мэриянын маалыматында. Былтыр жыл соңунда Жогорку Кеңеште Бишкек шаарынын вице-мэри Мирлан Байгончоков Борбор калаага 2025-жылы 300 автобус жана электробус алып келинерин билдирген. Автобустар эл аралык каржы уюмдарынын кайтарымсыз акчасына алынат. Маалыматта 12 метрлик узундуктагы 100 автобус Европа өнүктүрүү банкынын колдоосу менен алынары, 120 электробус Азия өнүктүрүү банкы аркылуу дагы 60 автобус Германия өнүктүрүү банкынын KfW программасынын колдоосу менен сатып алынары белгиленген. 2023-2024 жылы Бишкекке жаңы 1000 автобус алынып келинген. Бишкекте үйдө газ жарылып жабыркаган аял каза болду. Бишкек шаарында үйдө газ жарылып жабыркаган аял каза болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, аялдын денесинин 60-70% күйүп, ооруканага оор абалда түшкөн. 62 жаштагы аял ооруканага түшкөндөн кийин эртеси кайтыш болгон. 38 жаштагы кызы учурда шаардык клиникалык тез жардам ооруканасында дарыланууда. Анын бети, колу күйгөн, учурда абалы туруктуу деп бөлүштү министрликтен. Эскерте кетсек, 19 январда Бишкектин Көкчар районундагы Сейтек көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн 1-чи кабатындагы батирде газ жарылып, кызы менен энеси жабыркаган. Турусбек Мамашевдин ресторандар ордосун, гектарлаган жерлерин улуттук коопсуздук кызматы байкабай жатабы? Мурдагы бийликтер учурунда гектарлаган жерлерди ээлеп, алгандардын айыптары ачылып, чекесинен камакка алынышып, иш балдары чыгууда. Көз будамайлоо менен басып алган имараттар, жерлер мамлекетке өтүп келет. Мындай алкактан алганда Дасмия ресторандар борборунун ээси Турусбек Мамашевдин айлакерлигине таң калгандар чыгууда. Бир канча гектарлаган жерлерге убагында
оңой олтоң жетсе, ири пайда чө турган ресторандарды курса, мамлекетке кандай пайда келтирди? Өзүнүн бизнеси гүлдөп жатат. Кызы Айсулуу Мамашеваны акчанын аркасы менен улам депутат кылат. Айтор ушуларды кыле жыргал. Ал эми Дасмия, Айкөлөрдө чарпая жана башка спорт комплекс, оюн-зоок өткөрүп жаткан имараттары, жерлери кандайча менчикке алынган эле. Ушул боюнча эл астында отчет бере турган убагы келди да, туурабы? Улуттук коопсуздук кызматы мыйзамдуулук, адилеттүүлүк тарзинде эмне дейт? Калыстык керек күтө туралы деп жазган Арбакейжи сайты. Кыргызстандык балбандар Россияда өтчү эл аралык мелдешке катышат. Кыргызстандын эркин жана кыз келиндер күрөшү боюнча курама командасы Россияда өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен кабарлашты. Иван Яригиндин элесине арналган эл аралык мелдеш 23-26 январь күндөрү Красноярск шаарында болот. Эркин күрөш боюнча курама командасынын тизмеси Адис Рахатбек уулу 70 кг, Адилет Акылбеков, Жакшылык Байташов 74 кг салмак, Стамбул Жаныбек уулу 86 кг салмак. Машыктыруучу катары Улан Надырбек уулу барат. Кыз келиндер күрөшү боюнча курама команданын тизмеси Аделя Сатыбалдиева, Элмира Карабалаева 53 кг, Азиза Келдибекова 55 кг, Сезим Жуманазарова 57 кг, Таңчолпон Кыбалбекова 59 кг, Баян Мотукеева 62 кг, Асель Жапарова 65 кг, Элина Бакытова, Гүлнура Таштанбекова 68 кг, Айжаркын Жаныбекова 76 кг. Аларды улук машыктыруучу Нурдин Донбаев жана башкы машыктыруучу Нурбек Изабеков жетектейт. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең ал башында да. 51 менен 19-14-30 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр дана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Алымкадыр Бейшеналиевке ала булут жакындап калгандай. Бийликтин бардык бутактарында коррупция тыйылбай жатканы жашыруун эмес. Азырынча бир гана системаны сөз кылат туралы. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишмердигине дээрлик бул тармакка күч органдарынын кызматкерлери кызып калышканы жөн жерден эместир. Сыягы келечекке карай коңулдан көп иштер казылчудай. Алымкадыр Бейшеналиев экинчи рет жаза басып калса, абалы кантет? Саясий оюндар эмес, чындап коррупцияга каршы күрөшүүнүн курмандыгына айлана бою же коомчулукка биле бербеген башка да сырлар барбы? Айтор суроолор көп. Алымкадыр мырза этият болсо деп жазган Арбакейжи сайты. Кыргызстан менен Евро биримдик эки тараптуу кызматташтыкты талкуулады.
Тышкы иштер министринин орун басары Медер Абакиров Еврокеңештин Кыргызстандагы элчиси Мэрилин Иоэфсон менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Тараптар Кыргызстан менен Евро биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын учурдагы абалын жана келечегин, жакынкы келечекте белгиленген иш-чараларды ишке ашуунун пландарын талкуулашкан. Абакиров эки тарапты кызыктырган бардык багыттар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө Кыргызстан даяр экенин белгиледи. Иосефсон кызматташуунун мындан ары дагы бекемделишине ишенимин билдирип, биримдиктин Борбор Азия аймагы менен мамилесиндеги Кыргызстандын ролу маанилүү экенин белгилеген. Тараптар диалог улантууну макулдашты. Европа биримдиги Кыргызстандын бир топ тармагына эки тараптуу келишим макулдашуулардын негизинде жардам берип келет. Былтыр жыл соңунда инклюзивдик жана сапаттуу билим берүүнү колдоо максатында Кыргызстанга 7 миллион евро же 648,7 миллион сом бөлөрү айтылган. Жанар Акаев Жогорку Кеңештин депутаты: альтернативалык жолдор болбосо тыгын маселеси татаалдаша берет. Арба Кейджи сайты Жогорку Кеңештин депутаты Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев менен маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Жанар мырза, жолдордун курулушун көбүрөөк ички инвесторлорго бериш керек деген сунуш айттыңыз. Мындай долбоорлорду ички инвесторлорго берген эмнеси менен пайдалуу? Мен мисал катары өзгөндөгү айланма жолду келтиргим келет. Ош-Баткенге бараткандар бул жолго салып, дээрлик 1 саат убактысын үнөмдөп алганга мүмкүнчүлүк алышты. Ал жолдон күнүгө миңдеген машина жүрүп жатат. Себеби биринчиден автотыгын жоюлууда, экинчиден убакыттан үнөмдөп жатышат. Ушундан улам Ош шаарын айланып, Ноокат-Баткенге кетүүчү жолдордун курулушунда жеке өнөктөштүккө бериш керек. Олигархтар ал жолдорду көтөрүп кетишпейт, ушул жерде калат. Мына ата-бала Сулаймановтар баштап беришти, эми калганы уланта беришси. Бабанов баштайбы, дагы башкасы салабы? Ал жолдорду ким салганы маанилүү эмес. Экинчиден той топур өткөргөн, ресторан курганга караганда жол салган сооп дагы. Азыр мендеги маалыматтар боюнча Кыргызстанда 1 миллион 600 миңдей унаа бар. Андыктан альтернативалык жолдор болбосо тыгын маселеси татаалдаша берет. Дагы бир жагы биз тышкы кредиттердин эң көп бөлүгүн энергетика тармагына анан жол курууга алыптырбыз. Анын баарын төлөш керек да. Андан көрө өзүбүздүн ички инвесторлорго бергенибиз пайдалуу эмеспи? Бул бүт дүйнөдө колдонулуп келе жаткан практика. Жакында эле Лейлекке барып келген турбайсызбы? Шайлоочулар менен жолугуштуңузбу? Ооба, чек аралаш аймактарды кыдырып, алардын көйгөйлөрүн, жаңы келишимдерге көз караштарын уктум. Көпчүлүгү акыркы чекит коюлушу керек эле деп биздин жетекчилерге ишенип колдоп турушат. Депутаттар барган сайын биринчиден аларда дух пайда болот, экинчиден биз куру кол барбай төраганын фондусунан интернетке кирип дүйнө менен байланыша алган эң заманбап интерактивдүү панелдерди ала бардык. Мурдагы барганда чек аралаш айылда жашаган бир үй бүлөгө элден чогултуп бир унаа алып барып бердик. Бул жолу барганда ошол унаа аябай ишке жарап, балдарды багып батам деп ырасылыгын айтты. Лейлекке өзү менен тез барып турам деп маек куруп берген Арба Кейджи сайтына Жанар Акаев. Каракол Эңилчек унаа жолу ачылды. 25 январ күнү Ак Суу районундагы Каракол Эңилчек унаа жолунда абал турукташкандыгына байланыштуу унаа жол эки тараптуу ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкенде, учурда Каракол Эңилчек унаа жолунун чоң ашуу ашуусунда эки инженердик техника нөөмөттө турат. Ал эми жылытуу пункту жарандарды кабыл алууга даяр. Эске сала кетсек, 2025 жылдын 23 январында адам өмүрүн сактоо жана материалдык чыгымдарды болтурбоо максатында унаа жолу эки тараптуу жабылган. Бакыт Сыдыков соодалаштыбы? Айдаровдордун бири кармалып, экинчиси безе качты беле. Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыков элге пайдалуу иштерди жасаганын ордуна көмүскөдөн бизнесин гүлдөтүп, кылмышка айыпталган кудасын жездесин куткаруу үчүн шугулданганы чечемеленеби? Ооба, биз жумшак маанайында суроо жолдоп, иттин өлүгү кайда көмүлгөнүн билгибиз келет. Депутаттын шектүү адамдарга арачыга түшүп жүргөнү кайсы логикага сыят? Өткөн жылдын август айында экс-депутат Салайдин Айдаров кармалган, уюшкан кылмыштуу топторду каржылоо боюнча айыпталган эсибизде. Тергөө иштери сот эмне болгону белгисиз. Кызыгы, жакында Салайдин эркиндикке чыгып кеткени кабарланды. Айтмакчы, былтыр агасы Нургазы Айдаров качып кетүү артынан УКМК тарабынан издөө иштери жарыяланган. Бул эргул Ата журт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Сыдыковдун бир тууган жездеси. Өздүк булагыбыз билдиргендей, АК салимбайчылардын кылмыш иштеринде дал ушул Бакыт Үсенович көшөгө артынан бүтүргөнү айтылууда. Чынбы? Айдаровдор убагында ээлеп алган Оштогу Интурист мейманканасын жана базарын тартуу кылуу менен баштарын камактан бошоткону распы? Соодалашууну Бакыт Сыдыков жүргүзүп, жездесин кудасын сактап калса ишке жараганыбы? Салимбай Байбачага жүгүнүшкөн Айдаровдордун артында аңыз кептер толтура го. Каяктан байышкан, мамлекеттин мүлкүнө кантип эйлик кылышкан, айтор күмөн санаткан олуттуу соболдор арбын. Бири камалуу, экинчиси безе качып, анын убакыттын өтүшү менен жымыңдашып иштерин жаптырып алышса шек
үмүттенүү күчөйткө. Кыскасы буларды кайра тергөөгө алууда мезгил келсе керек деп жазган Арба Кейжи сайты.